Быйылкы жылы Түп району боюнча элдияр үрөнчүлүк чарбасы мыкты болуп табылды. Чарбанын жетекчиси Кубан Сарыкөбөновдун айтымында чарба болуп түзүлгөндө техника жок эсе болчу. Азыр болсо башка мамлекеттердин мыкты дилген айыл чарба техникалары алынып келинип, иштегенге дагы жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул жерде немистердики бар, финдердики бар, Польшаныкы бар, Россия, Беларусьнын трактор эмелери бар. Эми дыйкандарга биз мына кредиттик түрдө үрөн жылдан бир жылда 70 тонн үрөн берет экен да. Ошо биринчи очередь биринчи ошо биздин айылдык округтун дыйкандарына, андан аткандарына, областтын дыйкандарына ушу чоң жардам болот го деген үмүттөбүз. Айыл чарба күнүн быйылкы жылы өзгөчө кубаныч менен белгилесе болот. Анткени былтыркы жылы буудай 1 гектарына 13 центнерден айланып түшүмүн берсе, быйылкы жылы 23-24 центнерден түшүмүн берди. Мындан жогору түшүмдүүлүктү көрсөткөн жаңы сорттогу кылкандуу дан эгиндери айыл чарба күнүндө көргөзмөгө чыгарылды. Мына будайдан, картошкадан, бүт азырына баары былтыркы жылга караганда 2 эсе алдык да. Анан бүгүн мына айыл чарба күнүн атайын өткүзүп атабыз. Чоң байрам. Бул деген мен ойлойм аябай чоң жетиштик. Быйыл өкмөттөн да көп бизге жардам тийди да. Ооско жаңы техникалар келди. Бизде сельхозел диар бар, аган жаңы техника келди. Айыл өкмөттөргө окшогон тракторлор келип атат. Түп районунда кайрак жерлер сугат жерлерге караганда көп аянтты элейт. Ал эми сугат жерлерге дагы суу чыгаруу суу чарбасы үчүн чоң түйшүктү жаратып келет. Быйылкы жылы болсо өкмөттөн суу чарбасына 5 техника берилген. Мындан тышкары дагы бир долбоордун алкагында күрөөгө 13 миллион сом алышкан. Бул каражаттын бардыгына техникалар алынды. Мурда болсо суу чарба башкармачылыгы бизде сугат иштери ремонттоо жүргөн убакта көп техникаларды ишкерлерден же болбосо баягы менчиктерден жалдап иштетип колдончу да. Эми болсо өзүнүн техникасына болгонуна байланыштуу көп иштер жасаганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Иштегенде 1 жыл бою эле кайра иштетүүчү кичи ишканалар алманын, помидордун жана ушул сыяктуу өсүмдүктөрдүн ширесин чыгарып жатышат. Айтымда экспортко чыгарууга дагы толук мүмкүн. Анткени дүйнөлүк стандартка жооп берет деп билдирди адистер. Мунун баардыгы азыр супермаркеттерге коюлуп сатылып атат. Андан сырткары жакын арада бизге Астанадан бир ушу бизнесмендер келди. Ушу бизден кайсы продукцияны алып кетебиз деп. Ушул эки компаниянын продукциясын жактырып, Кудай буйрса булар келишим түзөбүз деп атат. Салтанаттын жүрүшүндө айыл чарбанын өсүшүнө салымын кошкон дыйкан фермерлер ардак грамота жана акчалай сыйлыктар менен сыйланышты. Иш-чара ыр-бий коштолгон концерт менен улантылды. Талайбек Илипаев, Жакшылык Чортонов, Скөл облусу, Гүлсереп.